Кыргызстандын жараны катары жана биринчи очередь медик катары бул эмдөөлөргө көз карашым түз. Анткени биз көп инфекцияларды, жүгүртүү ооруларды только эмдөө жолу менен токтотуп ала алабыз. Жана профилактика жүргүзө алабыз. Если балдарды эмдебесек, биз азыр биринчи туберкулез БЦЖны роддомдон баштайбыз. Гепатит Б роддомдон баштайбыз. Если БЦЖны роддомдон албаса, биздин Кыргызстанда туберкулез көп. Что биздин кичинекей жарандарыбыз туберкулез менен ооруп калбаш үчүн биз алдын ала эмдөө роддомдон башталат. Андан кийинки прививканы 2 айдан баштайбыз. Ал болсо балдардын жанагы кептер оорусуна, столбняк оорусуна, чал оорусуна карата, азыркы убакта пневмонияга карата жана ичөткөктүн вакцинасы, ротавирустун инфекцияга карата эмдөө жүргүзүп атабыз. Бул прививка бүттүк балдарга керек. Анткени балдарыбыз коклюшнан ооруп калбаш үчүн, кептер оору менен чал оорусунан ооруп калбаш үчүн биз алдын ала прививка жүргүзүшүбүз керек. 1 жашка чейин балдар ошо жанагы кептер, столбняк, чал оорусуна карата, пневмококковый, гемофилный инфекцияларга карата 3 жолу алат. 5 айында биз 3 прививканы бүтүрөбүз. Андан кийинки прививка 1 жашында салынат. Ал балдардын жана кызамак оорусуна карата. Азыр көп элдер отказ берип атышат да, баш тартып атышат прививкадан. Ошол эмделбеген балдар биринчи орунда ошолор ооруп атат. Анан иммунитет аз балдарга жугат. Ошон үчүн биз балдардын баарын келечекте жаш муундарды сактап калыш үчүн биз балдардын баарын бүткөн прививка алдырышыбыз керек. Ата-энелер да туура түшүнүш керек. Бир гана жолу биз балдарды инфекцияны сактап калыш үчүн только прививка, эмдөө түрүндө гана сактап кала алабыз. Мисалы үчүн азыр коклюш аз, только эмделбеген балдар ооруп атат. Кептер почти жок. Столбняк жок. Эмдөө биз жүргүзүп аткан үчүн. Анан кор да азайды. Кор почти биздин Бишкекте жок азыр. Анткени биз массовый эмдөөнү жүргүзүп атабыз да. Эмделбеген балдар ооруп калышы мүмкүн. Биринчи орунда ошо эмделбеген балдар ооруйт. Анан шал оорусу жок азыр. Полиомиелит гепатит деп атабыз. Кишечный ичөткөктөрдө уже азайып калды. Пневмония азайып калды. Биз пневмококковый инфекцияга карата прививка эмдеп атканыбыз үчүн. Мурун гепатит көп болчу. Азыр гепатит жокко эсе балдар арасында. Анткени уже 99-жылдан бери гепатит Бны салып атабыз. Эми коронавируска карата азыр прививка чыгып атканы бул жакшы нерсе. Анткени аябай элдин баары коркунучта турат. Биз элди коронавирустан сактап калыш үчүн, балдарды сактап калыш үчүн биринчи кезекте биз медиктер алышыбыз керек. Анткени биз күнүгө ошол оорулар менен контактта жүрүп атабыз. Биз оорубашыбыз керек, анткени биз элди дарылашыбыз керек. Мен алам деп ойлойм.